Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Рахмат, Талант Турдуманович. Мен биринчи суроом Камчыбек Кыдыршаевич сизге болсо керек. Жана сиз айттыңыз 16-10 гектар жерлер боюнчачы. Ошол кайсы жылдары кимдер сиздин оюңуз боюнча себепкер болуп калган? Кол коюп берген. Бул 2018 жылдары болгон Жетөгүз райондук администрациянын распоряженияси менен номер 184 в пользу ЗАО КГК деп турат. Предоставлен земельный участок общей площадью 24 178 гектара. Угулбай атат, который айтасыз. 2018 жылы болгон. Бул 16 гектар боюнча айтып атасыз, а? Жок, 16 гектар эмес. Бул жерде 16 гектар сөз жок. 24.178 гектар боюнча. Анын 10.070 гектары өнөр жайга земли промышленности, 14.108 гектары земли запаса деп туруп бөлүнүп берилген. Так Жетөгүз райондук администрация тарабынан. Бирок муну ошол райондук администрация өзү эле бөлүп берип койбостон 24.178 гектар деген бул өтө чоң жер да, мындай караганда. Өтө чоң жер. Ушул жерди бөлүп бериш үчүн сөзсүз түрдө биздин жогорку кызматта отурган чиновниктерибиз мындай давлениясы менен бөлүнгөн да булчу. Алар кимдер болгон, кандай телефондор чалышкан, кимдер жөнөткөн, кандай жолугушкан, ушул боюнча баардык маалыматтар бар бизде. Жана алардын ар бирин чакырып сурайбыз. Эмне үчүн мындай кызыкчылык менен бөлүп беришкенди? Алардын аттарын айттым, мен алардын аттарын азыр атабай турайлы. Себеби дегенде, чын айтканда алар өздөрү деле азыр ошону жакшы билишпейт. Биз бүгүн токтом кабыл алгандан кийин гана ушул жумуштарды баштайбыз. Сиз жана сөзүңүздө айттыңыз да, Камчыбек Кыдыршаевич, кээ бир депутаттар дагы стипендиябы акча алып турган деп. Ошолордун фамилияларын айтып койсо болобойбу? Болбойт. Бирок биз аларды привлекать этебиз. Болбойт. Азыр. Жакынкы ортодо айтылат алар, туурабы? Эми айтылбаса да камалгандардан көрө бересиңер да. Эми